Аз гана өмүр сүрүп, өзүнүн чыгармачылыгы, асыл адамдык сапаттары менен аңызга айланган көрүнүктүү журналист, чебер акын Сталбек Абдраевдин көз өткөнүнө жыл айланды. Бирок анын жаркын элеси элдин жүрөгүндө сакталып калды. Адамгерчилиги айтып бүтпөс, эмгекчилдиги өзгөчө, акындык таланты кайталангыс эле. Адамгерчилиги анын ичине чыгалган ушундай бир илбериңкилигин, кичипейилдигин, жөнүнө баягы адамгерчилик деген ичине ошонун баары бутат да. Анан жөнөкөй адамгерчиликтин ичине баягы эзелден кыргычты сактап келаткан бир нарыкты ичине батырган, ар бир берген материалы деп коюлчу, ар бир берген маалыматы, кабары өзүнчө бир жүк көтөрүп жүргөн. Анан өзү сүйлөгөндө да мындай бир ыгы менен, ылайыгы менен сүйлөгөн, жакшы бир интонация менен ушундай азамат болчу. Мамлекеттик ЛТР телеканалы кесиптешин эскерүү кечесин уюштурду. Ага келген жакындары, замандаштары башкалардан өзгөчө болгон инсандыгын белгилешти. Үйдө эч кимге бир катуу сөз жок, же бир балдарынан катуу сөз жок. Жаштыкка бир жадырап жайнаган жашоодо жашадык. Мен ушунча жыл, 53 жыл жашаптырбыз. Көп жакшы нерселери бар болчу. Жашоону абдан жакшы көрчү эле. Өлүм жөнүндө такыр сүйлөчү эмес. Ал эми чыгармачылыгы болсо эң жакшы гүлдөп турган мезгили болчу менин оюмча. Жазыла элек көйгүрлары бар эле, пландары бар эле, чыгармачылык кечелеринде өткөрөм дечи эле. Көп жакшы нерселерди айтчу эле. Ошо тууган арасында дагы, достордун арасында дагы бир жакшы нерселерди уюштурсам деп, неберелери жөнүндө көп тынчтанчу эле, неберелерди жашынакай ордоруна коюп, эми ушуларды үйлөнүп жайлансак дечи эле. Айылдаш катары эли дагы сыйлачу, ушунчалык кесиптештери, достору, туугандарынын арасында кадыр баркы чоң. Ушундай маданияттуу, интеллектүстүү, абдан жакшы адам эле, эч кимдин көңүлүн калтырчу эмес. Айылдык ким болсо дагы баарына эмне кылып ийсем, жардам берип ийсемби деп баарын эметип турчу. Айылдаштарына жардам берем деп, мектепке жардам берем деп. Ошо мектептин аты Жолдай Гайпов атындагы мектеп болгондуктан аябай жанын үрөп, эмне болсун, мектепте кандай мероприятие болсун, мейли китепкана ачылабы, эмне болсо да ошол жака барып сөзсүз жардам берип, ошол жака жанагыла калбай баарын кылып берип турчу. Журналисттик ишмердүүлүгү тууралуу кесиптештери эскеришти. Ошондой эле акындын ырлары окулду. Тоо жактан келген жаз желегиме ачырбай, суу шары деле угулуп кээде угулбайчы. Досум өзү кичипейил, өтө кичипейил болчу. Ак көңүл болчу, адамгерчилиги бийик болчу, адамдык сапаты улук болчу. Ушу досторго, жалпы эле үй бүлөсүнө, бир туугандарга, ар бир адамга адамгерчиликтүү мамилесин мен өтө ошол менен белгилүү болчу да. Сталбек Абдраев 1962 жылы Нарын областына караштуу Ат Башы районунун Жаңы Күч айылында туулган. Жогорку билимин Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунда алган. Алгачкы эмгек жолун Нарын облустук телекөрсөтүүсүндө дикторлук менен баштаган. Андан соң КТРдин Ала Тоо маалымат программасында, Чүй областтык Сарыөзөн телерадио компаниясында, ЛТР телеканалында эмгектенген. Кесибин эң сүйгөн кызматкерлердин бири болчу. Себеби кабагым кашым дебей ушу ооруп турса дагы, ушу микрофонун көтөрүп алып, ушу чүйдү түрө кыдырып, ысыгында дагы, суугунда дагы кызмат кылчу да. Дегенибиз ушу өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин кызмат кылды. Ал чебер акындыгы менен сандаган ырларды жаратып, Өчпөгөн жылдыз, Жолдубай, Айылым бүтпөс дастаным, Жан бергем, Эгиз элден эгиз кайрык аттуу китептери жарык көргөн. Маданиятка жана адабиятка кошкон салымы чоң. Өзүнүн маңдай тери, баа жеткис ишмердүүлүгү бааланып, президенттин ардак грамотасын алган. Клара Кудайбергенова, Чыңгыз Садыков, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй, Бишкек.